Казакстанда былтыр автоунаа жолунун курулушунда 30 инновациялык жана ата мекендик демилге колдонулду. Алар асфальт катмарынын жарамдуулук мөөнөтүн 1 тобоз артып, анын бекемдигин жана ага жараша коопсуздугун камсыз кылат. Мындан тышкары бул демилгелер транспорт жолдорун долбоорлоого жана курулуш иштерине кеткен убакытты олуттуу үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Жалпысынан 2023 жылы республикалык маанидеги жолдордо тажрыйбалык аймактарда 80ден ашык демилге колдонулуп, окумуштуулар алардын ичинен эң натыйжалуу жана далилденгендерин тандап алышкан. Казакстандын жол илимий изилдөө институтунун окумуштууларынын айтымында, мындай иштер туруктуу түрдө жүргүзүлүп келет. Изилдөөчүлөр жаңы технологияларды жана материалдарды колдонууну эч качан токтотпойт. Эске сала кетсек, өлкөнүн транспорттук транзиттик дараметин жогорулатуу стратегиялык максат болуп саналат. Казакстанда 4000 чакырым жаңы автоунаа жолдорун куруу пландалууда. В последние годы в дорожном строительстве применялись только Акыркы жылдары жол курууда жалаң чет элдик материалдар колдонулуп келет. Анын ичинде биотумга арналган модификатор жана топурак үчүн стабилизатор кирет. Биздин институттун окумуштуулары лабораториялык шарттарда жаңы материалдарды текшерип көрүштү. Учурда алар башка да текшерүүлөрдөн өтүп жатат. Ал тургай кээ бир аймактарда колдонулуп жатат. Ошентип өлкөдө жаңы ата мекендик өнүмдөр пайда болду деп айтууга негиз бар. В процессе апробации мониторинга на опытных участках. И можно сказать, что в нашей стране наконец-то появились отечественные продукты.